Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусунун бүгүнкү коногу Кыргызстан саясий партиясынын лидери депутат Канатбек Исаев, кош келдиңиз. Сиз менен бүгүн алдыдагы парламенттик шайлоо тууралуу сүйлөшөбүз. 2015 жылы көптөгөн убадалардын арты менен сиздин партия парламентке келген. Шайлоо күнү дагы улам жакындап баратат. Алдыдагы ошол шайлоодо сиз кандай даярдык менен барасыздар? Эми Кыргызстан саясий партиясы Кыргызстанда шайлоого катышам деген партиялардын алгачкысы болуп, биринчиси болуп күзүндө өткөн күздө курултай өткөрүп, 2020 жылы боло турган жогорку кеңешке шайлоого биз катышабыз деп расмий жарыя кылдык. Чечимибизди ачыкка чыгардык. Демек, ошол шайлоого бардык жагынан биздин партиянын даярдыктары бүгүнкү күндө өтүп жатат. Эми ушул 2015 жылы жеңип келген партияларга сын пикирлер күчөп турат. Айрыкча убадаларды улам социалдык тармактарга чыгарып, канаки жумуш орду, канаки экономика, канаки биздин жашообуздун жакшырганы деген суроолор берилип атат да. Сиздердин жооптор кандай болот экен? Албетте 100% бардык убадалар аткарылды деп айткандан биз алыспыз. Бирок такыр эч бир убадалар аткарылган жок деп айтыштан да алыспыз. Колдон келишинче убадаларды аткардык. Аткарылбаган убадаларга дагы бир негиздер бар да. Биринчиден бюджетибиздин тартыштыгы, экинчиден 120 депутаттын Кыргызстан фракциясы 18 гана депутатын түзөт. Эгерде биздин фракциянын депутаттарынын саны көбүрөөк боло турган болсо, балким биз ошол чечимдерди биз колдогон же болбосо биз демилге кылган чечимдер мыйзам катары колдоо тапмак. 5 жыл бою өкмөттү түзгөн да сиздер болдуңуздар. Парламенттеги негизги бийлик дагы ошо сиздердин колуңуздарда болду. Эмнеге жетишти партия? Партия кандай бир жумуш кылды конкреттүү бир элге айтып чыга турганда? Биз убадаларды бергенде өндүрүштү колдогон, атамекендик өндүрүштү колдогон партиябыз. Реалдуу түрдө биз жөн гана убада, куру убада бербейбиз. Биз муну ишке буга чейин ашырып келгенбиз деп айтканбыз. Мен мындай жоопкерчиликтүү так бир цифралар менен айтып кетейин. Кыргызстан партиясы шайлоого барганга чейин эле бир топ партиянын мүчөлөрү, партия негиздеген адамдар бир топ ишканаларды ачкан. Бир дагы Кыргызстан партиясында өндүрүшкө, атамекендик өндүрүшкө, өнөр жайга мынча салым кошкон, мынча инвестиция кылган бир да партия жок. Ооба, бир партиянын негиздегендери мисалы соода борборлорун ачкан, мисалы банктарды ачкан, бирок ошол эле мына Аю холдингди айтсак, бул Аю холдинг эле бер жагы эле дегенде бир өндүрүш жагынан эсептегенде 40 ишкана бар. Андан башка раматылык болуп калды. Биздин Макеев Нурлан деген партиялашыбыз түтүк, желим түтүк чыгарган ишканасы бар. Бирөөнүн тиги тери иштеткен ишканасы бар. Бирөөнүкү болсо сүт кайра иштете турган ишканасы бар. Башы аягы 50ден ашык завод, фабрика. Бул Кыргызстандын экономикасына чоң салым, биздин партиялаштардын салымы чоң деп айткандан мен айтсам жаңылышпайм. Ошол эле учурда биз жөн гана бул шайлаганга чейин кылган ишти айтпайын. Бул тармакта эмне кылыш керек, кандай саясат жүргүзүш керек, кандай мыйзамдар кабыл алыш керек деп биз шайлоо учурунда айтканбыз. Биз жакшы билебиз деп. Мына Сары Таш иштеткен ишкерлерибиз жакшы билет. Биздин туура эмес өкмөттүн саясатына байланыштуу Сары Таш таш катары Өзбекстанга өтүп кетчи. Өзбекстандан тилинип, иштетилип, анан Россия, Казакстанга кетип турчу. Кыргызстан фракциясынын, Кыргызстан партиясынын демилгеси менен биз пошлина киргиздик, бажы пошлинаны киргиздик, таш катары сыртка чыкпасын деп. Бул эмне берди? Кыргызстандын ишкерлерине бул кошумча мүмкүнчүлүк берди. Демек, таш катары чыгарбай, муну Кыргызстандан иштетилип, Кыргызстандан даяр продукция катары чыкканга бир шарт түзүлдү. Ошол эле сүйүнчү пулдар боюнча биз 50 000 сомго чейин сүйүнчү пул жаңы төлөлгөн балага деп биз убада бердик элек. Өкмөткө бир нече жолу биз кайрылдык, анын коомчулукта көрүп турду. Ошол эле бүгүнкү жогорку кеңеш төрагасы Дастан Арсызбекович аны демилгелеп турду партиянын артынан. Аны эми бүгүн 50 000 болосо да 5 000 сомго
чукул акча төлөнүп атат. 4000 сом. 4000 бирдемке болуш керек. Андан кийин ал дагы мен ойлойм кичине болсо дагы биздин берген убаданын 10%-ын түзсө дагы бул дагы бир алдыга жылыш. Бюджет ойдогудай боло турган болсо сөзсүз түрдө өкмөт убадасын берген. Жыл сайын бул көрсөткүч дагы бир кошумчалап көтөрүп турабыз деп. Сиздердин партияңыздардын ушул өлкөнүн саясий турмушундагы аткарган ролу кандай болду? Мисалы, сиздер айтып атпайсыздарбы, жана мынчалык завод курдук, анан кийин бирдемкелерди балким жол полдордо оңдотуп бердиңиздер, региондордо мыйзамдарды чыгардыңыздар. Бул саясий партиялар ошондой бизнес менен же бизнестин артында туруп лобби менен алектениши керекпи, же бир саясий чечимдерди да кабыл алышы керекпи? Эгерде ушул партиянын мүчөлөрү сөзсүз түрдө ар тармактан болуш керек. Алар бизнестен дагы болсо, бизнести кантип өнүктүрүш керек, кандай көйгөйлөр бар, инвестицияны кандай жол менен тартып келсе болот дегенди көзүм билет да. Эгерде экономикасы туруктуу болсо, сөзсүз түрдө саясатта туруктуу болот. Анткени жанагы элдин нааразычылыгын баары эмнеден, бул социалдык маселелерден келип чыгат да. Анан эми саясатта да сөзсүз түрдө биз экономикадан тышкары саясатта дагы Кыргызстан партиясы өзгөчө бир орун ээлейт. Бүгүн мына Кыргызстандын парламентинин төрагасы биздин партиядан, негизги комитеттерди биздин партиянын мүчөлөрү башкарды. Ушул Атамбаевдин, мурунку президент Атамбаевдин нака жүзүн элге ачып берүүдө дагы Кыргызстан партиясынын орду өзгөчө орун ээлейт. Анткени Атамбаев президент болуп турган учурда ошо биздин Кыргызстан партиясы ачык коррупциялык элементтер. Эми бул партия эмес да, бул жеке өзүңүз эле Атамбаевга каршы туруп атасыз. Партиянын төрагасы катары биз айтып. Бирок сизде партиялаштарыңыз колдогон жок да ошол учурда. Ошол учурда баардыгы колдобосо да, колдогондор да болду. Конституцияга биз каршы айтып, эң негизгиси ошол убактагы бийликте болуп аткан кемчиликтердин баарын ачык айтканга биздин эркибиз жетти да. Кийин ушунун баары ошол учурда баары колдобосо да, кийин ошонун баары ачык болуп чыкпады. Кийин анын парламенттин көпчүлүгү колдоп чыкты. Кол тийбестиги алынды. Ошол убакта коррупциялык иштерге аралашкан адамдар бүгүнкү күндө өзүнүн жазасын алып жаткан учуру. Же болбосо тергөө иштери болуп атат. Бирок 100 миллион деген долларларды урдашып, ошондой бир мамлекетке миллиард деген сомдорго чыгым келтиришти. Анын баары бүгүнкү күндө факт. Эми ошол учурдагы сиз сындап жүргөн Атамбаевди жеңдиңиздер. Анан азыркы саясий кырдаал кандай сиздин оюңузча? Чын эле ошондой экономикалык, саясий туруктуулукка эми жеттикпи? Эми сөзсүз түрдө биз баарын оңдоп жибердик. Баары телегей тегиз, социалдык жана экономикалык бир туруктуулук пайда болду дегенден алыспыз. Бирок эң негизгиси утуш эмнеде болду? Эң негизги утуш Кыргызстанда бир кандайдыр бир кылмыш кыла турган болсоң, сөзсүз түрдө жазасын аласың деген элде түшүнүк пайда болуш керек. Бүгүн мына качан болду эле президент отурат, эки өкмөт башчы отурат, бир эмес эки өкмөт башчысы отурат. Бир эмес эки Кыргызстандын борбору болгон Бишкек шаарынын эки мурунку мэрлери отурат. Демек, элде түшүнүк болуш керек, эгерде чоң бир коррупциялык иштерге аралаша турган болсоң, сөзсүз түрдө мыйзам астында жооп бересиң деген. Кийинки элдеби же ошо бийликтеги адамдар да түшүнүк болуш керек. Элде дагы бийликтеги адамдар эл эмеспи? Алар да элде. Ошолордун баары сабак ала турган болсо, андай иштерди кайталабай турган болсо, баары сабак алды дегенден мен дагы жолу айтып коеюн, алысмын, бирок ар бир адам ойлонуп калды. Бүгүнкү күндө качан болчу эле бир эки министр мага эле айтты. Ушу министрликтен кетейин деп атам, өз ыктыяры менен кетейин деп атам. Бирөөсү өз ыктыяры менен кетти. Мындай мен ойлойм, илгери бир акимден дагы өз ыктыяры менен эчим кетчү эмес. Бүгүнкү күндө жоопкерчиликти сезип, бүгүнкү күндө мына ар бир документке кол коердун астында 100 жолу ойлонуп туруп кол коюп калышты да. Эртең жооп берип калбайымбы, эртең жазасын тартып калбайымбы деп, мына бүгүнкү күндө баягы кол тийбестик иммунитети эч кимде жок деген түшүнүк пайда болду да. Буну дагы эми баягы Бирок эми ошонун баардыгы ошол өкмөттө иштеген, жогорку саясий кызматтарда иштеген жетекчилерден жанагы курчтукту, чечкиндүүлүктү дагы алып койгон жокпу? Андай дагы бар. Бир топ даттануулар бар, бир топ нааразычылык бар.
өкмөттөн кагаздар өтө жай кабыл алынып атат, жөнөкөй эле маселелер чечилбей жатат деп. Бул эми жанагы медалдын эки тарапы бар дегендей, бул жагы да бар. Анткени ал адамдар да түшүнсө болот. Мыйзамдар көп учурда мындай эки түшүнүк дагы эки жагынан түшүнө тургандай бир мыйзамдар бар да, ошол себептен мыйзамдарды биз так жазыш керек, бул боюнча да иштеш керек. Демек, адам кол коюп атканда эмнеге кандай болуп атат, буну эртең текшерүү органдар же болсо укук коргоо органдары текшергенде буну башкача жагынан келип туруп түшүнгөндөй болбош керек да. Бир ак же кара дегендей мыйзамдар так жазылыш керек. 6-чы чакырылыштын фракциялары бир эле ушул Кыргызстан партиясы эмес, башка фракциялары, депутаттары эмнеси менен айырмаландык деп эл алдында чыгып айта алат да. Мисалы, сиздерге абдан сындар көп айтылып атпайбы? Бирок эртең эле шайлоочулардын алдына барасыздар. Ошол жерде бул 6-чы чакырылышты коргоо үчүн, алардын ошо кадыр баркын коргоо үчүн эмнелерди айта аласыздар? Ооба, 6-чы чакырылышка өзгөчө бир сын пикирлер көп айтылып жатат. Бирок мен бир эки эле нерсеге токтолуп кетсем да. 6-чы чакырылышта депутаттар шайланып келгенден кийин мурунку президент Атамбаев ушул парламент мен ойлогондой болот, мен айткандай болот, мен президенттиктен кеткенде дагы ушул парламент аркылуу мен бийликти сактап калам деген ойдо болгон. Эми бүгүн аны жашырып деле болбойт да. Бирок депутаттардын 6-чы чакырылышта депутаттардын эрки жетти. Ошол Атамбаевдин өкмөтү, Сапар Исаков башкарган өкмөткө ишенбейчилик көрсөтүп, аны отставкага кетиришти өкмөттү. Башкы прокурорго ишенбейчилик көрсөтөрдө ал өз кетти. Президенттин кол тийбестигинен ажыратышты. Мындай бир да парламент болгон эмес Кыргыз тарыхында. Демек, айтайын дегеним, ким гана кайсыл күч менен бирөөнү алып келбесе, депутаттар кийин шайлангандан кийин өз алдынча чечим кабыл алат деген түшүнүк Кыргызстанда болуш керек. Ошондой кол партия болот, мындай кол баладай болуп, айтканды айткан дегендей болот деп түшүнүк болуп калганда бир учурдачы. Бирок тарых көрсөтүп атат, депутат өз алдынча сөзсүз түрдө мындай чечим кабыл алгандай болуш керек. Баягы менин партиям 100% мен айткандай болот деген түшүнүктөн биз алыс болушубуз керек. Саясий эрктүүлүгүн көрсөттүбү же болбосо бир лидерден, бийликтен кетип калган лидер менен ошо бийликке жаңыдан ээ болгон лидердин алдына өтүп кетишти? Эми ар бир депутат үчүн мен жооп бере албайм. Бирок ошол мурунку президент учурунда сындаган да депутаттар, ошо 6-чы чакырылышта сындаган депутаттар дагы көп эле болгон. Аны билесиңер, четинен бир топторун иш козгогон, бир топтор ошол президентти, мурунку президент сындаган сын артынан мандаттарынан да кол жуушкан. Демек, бардыгы эле ушул бирдей бир бийликтен экинчи бийликтин астына өтүп кетти дегенде мен алысмын. Мына ошого карабастан, ошо сиздердин көптөгөн аргументтерге карабастан, мына азыркы учурда шайлоого даярдыктар көрүлүп атат, жаңы партиялар чыгып атат. Анан кийин бир коомдук пикир бар да, бул жаш жүздөрдү каалайбыз, мурдагылардан биз чарчадык. Жаштар келсе экен, башка эле адамдар келсе экен, башка жаңы лидерди күтөбүз деген пикирлер айтылып атат. Мына сизге окшош 2-3 жолдан депутат болгондордун, мисалы, тажрыйбалууларды эл оозунда мына эски саясатчылар деп айтып атышпайбы? Сизге окшош саясатчылардын шансы барбы алдыдагы шайлоодо? Биринчиден, баары Кудайдан, экинчиден элибиз өзү чечим кабыл алат. Бирок жаңылануу кандайдыр бир мезгилдин талабы. Ошол эле учурда текшерилбеген адамга дагы мындай эл 100% добуш бере албайт. Демек, артындагы кылган иштерин карайт сөзсүз түрдө, тажрыйбасын карайт. Буга чейин жанагы сөзүбүздүн башында эле айтып кетпедиңер, берилген убадалар, ошонун канчасы аткарылды, канчасы аткарылбай калды, кандай өзүнүн саясий туруктуулугун көрсөтө алды деп сөзсүз түрдө элибиз тараза, элибиз баасын берет. Биз деле мындай эски саясатчы деп эски саясатчылардын катарына өзүбүздү киргизе албайбыз. Эми ал эл чечет.
бирок эки жолу депутат болуп шайландык. Мен ойлойм бүгүнкү күндө бизден да улуу муун бар. Бизге дагы убакыт дагы иштей тургандай убакыт жетиштүү го деп биз эсептейбиз. 2020-жылдагы парламенттик шайлоодо эрежелер кандай болот? Мындай мурдагыдан бир өзгөчөлүктөрү болобу? Же мурдагыдай эле болуп, кайра эле мурдагыдай парламент келеби? Ар бир шайлоонун бир кандайдыр өзгөчөлүктөрү сөзсүз түрдө болот. Барган сайын элибиз акылдуу болуп баратат. Учурунда мисалы округка барбай дагы добушка ээ болгон депутаттар болгон да. 2015-жылдагы шайлоодо жанагы биометрикалык маалыматтарды колдонуп бир шайлоодо чоң өзгөрүү болду эле. Ал эми 2020-жылы жанагы 9%ды 7%ке түшүрүү, анан кийин үгүт насаат иштеринде жана концерт койбогула, ырчыларды чакырбагыла деген сыяктуу майда чүйдө өзгөрүүлөрдөн сырткары чоң өзгөрүү барбы? Чоң өзгөрүү деле болбосо керек. Эми андай жана биометриялык жол менен добуш берүү системасы бул чоң бир алдыга кадам болду десек биз жаңылышпайбыз. Анткени мурун ушу пачкалап деле салган учурлар көп болгон. Андайдын баарына тыюу салынды. Ооба бүгүнкү система менен дагы колдонуп кандайдыр мыйзам бузуулар менен добуш алгандар бар. Аны дагы баягы биз бара-бара барып көч бара-бара түзөлөт дегендей анын баарын оңдойбуз. Эми өтө бир маанилүү өзгөрүүлөр жок. Биринчиси бул 9%. 2015-жылы 7%дык чет боло турган болсо азыр 9% деп кабыл алынган. Бирок 9%ды кайра 7-ге түшүрөбүз деген бүгүнкү күндө демилгелүү бир топ иштеп жатат. 9% болобу, 7% болобу, буну эми парламент чечет. Бирок менин оюм ушу 9%дон чечим кабыл алгандан кийин жок дегенде бир жолу ушу 9%дык чек менен шайлоону өткөрсөк жакшы болмок. Менин өзүм оюм. Партиянын лидерлери бул жолу кимге таянат? Мисалы, сиз партиянын лидери катары азыркы ушул парламенттеги депутаттарга таянасызбы? Бизнесмендерге, жаштаргабы же регионалдык лидерлерге? Эми бул суроо өзү мындай. Суроонун бир 3-4 жообун өзүңүз айтып кеттиңиз. Бирөөнө эч убакта таянбайт. Сөзсүз түрдө өзүнүн фракцияда депутаттарына таянат. Ошол эле депутаттар кайра эле элге таянат, регионалдык лидерлерге таянат. Сөзсүз түрдө жаштарга да таянат. Эми жаштарды чыгарып коюп туруп жалаң тиги орто муун улуулар менен иштейбиз дебейт. Же болбосо жалаң жаштар менен иштеп кетпейт. Демек, кыргыз элинин баардык катмарын биз камтып кетишибиз керек да. Сөзсүз түрдө эми партия чоң бир уюм болгондон кийин анда партиянын төрагасы ар бир адам менен, ар бир шайлоочу менен жолукканга мүмкүнчүлүгү жок. Бул партия деген классикалык түрдө биз партиялык системаны орнотушубуз керек. Демек, ар бир жерде биздин ячейкалар болуш керек. Ошолорго чейин кандайдыр бир 2 баскыч менен же 3 баскыч менен баардык чечимдерди жеткирип, анан кайра демилгелер ылдыйтан төмөндөн өйдө көтөрүлүп туруш керек. Алдыдагы шайлоодо акча каражат фактору канчалык чоң роль ойнойт? Чоң роль ойнойт. Бүгүнкү күндө эми заманбап технологиялардын заманы болду. Бүгүн интернет колдоном десең дагы аяка бир рекламалык бир жарнамалык бир роликтер чыгарайын десең ал дагы акчага келип такалат. Ошол эле үгүт иштерин жүргүзгөнгө адамдар жалдайсың. Алар дагы каражат талап кылат. Штабтарды ачасың. Жанагы жарнамаларды илесиң. Ошол эле тиги политтехнологдорду жалдайсың. Алар дагы жалдаш үчүн дагы бир топ каражат керек болот. Ошол себептен акчанын, каражаттын ролу дагы жогорку болот. Мындан мурдагы шайлоолордо эң мындай баш көтөргөн бул олигархтар болду да. Бизнесмендер, бай адамдар да. Шайлоонун баягы жүгүн да көтөрүштү, шайланып да келишти. Бул ирет ошол шайлоого диний ишмерлер, Кыргызстандын саясатына диний ишмерлер аралашат деген божомолдорго кандай карайсыз? Эми ар бир шайлоодо дин тармагы дагы бул четте турбайт эч убактачы. Болгонумда ачык аралашат, же болбосо мындай өзүнүн бир жарандык бир позициясын билдирип, өзүнүн тегерек четине гана үгүт иштерин жүргүзөт. Биздин эми конституция боюнча дин
мамлекеттик саясатына аралашпаш керек. Ошол себептен ачык мен ойлойм, муфтият тиги партияга же бул партияга деп эч убакта үгүтүн жүргүзбөйт. Ал эми жаран катары ошол эле муфтияттын кызматкерлери, ошол эле дин тармактагы жана аалымдар, алар өз үй бүлөсү менен, өзү менен мисалы кандай добуш бергенге өзү эркин. Сөзсүз түрдө алар шайлоого барышат. Сиз мына саясий ишмердүүлүгүңүздү, сиздин өзүңүздүн саясий ишмердүүлүгүңүздү карасак, мурда сиз Республика партиясында болгонсуз. Кийин мына Кыргызстан партиясын жетектедиңиз. Келечекте сиз ушу партияңызды тыштап башка партияга өтүп кетишиңиз мүмкүнбү? Эми өзүм партиянын төрагасы болуп турсам, анан кантип мен мисалы өзүм партиямды тыштап башка партияга өтүп кетмей элем. Же сиздин партияңыз башка партияга кошулуп кетиши мүмкүнбү? Жок, Кыргызстан партиясы бүгүнкү Кыргызстанда өлкөбүздө эң негизги чоң саясий күчтөрдүн бири. Башка партиялар биздин партияга келип кошулушу мүмкүн. Ал эми 10 жылдан кийин же 15-20 жылдан кийин аны эмес билбейбиз. Эмнеден улам мындай ишенимди айтып атасыз? Эң негизгиси мына биз 4 ай дегенде 15-жылы ийгиликке жеттик, 3-чү орун ээледик. 206 миң шайлоочулардын добушуна ээ болуп, 18 мандатка ээ болдук да, 4 ай дегенде. Андан бери бир топ биз ийгиликтерди жараттык. Айткандай, коалициялык көпчүлүктү түздүк, аткаруу бийлигине бир топ биздин партиялаштар барды. Ар бирөө өз кызматында кандайдыр бир ийгиликтер жаратып, мындай элде да ишенич пайда болду. 31 Кыргызстан шаарынын 25 шаарына чукул 25 шаарында 24-25 шаарында Кыргызстан партиясынын фракциялары бар. Алар да жерлерде өзүнүн ишин жүргүзүп келатышат. Демек, мына ошол эле 16-жылкы шайлоодо мисалы Ош шаардык кеңеште биз 2-чи орун ээледик. 9 мандатка ээ болдук. Каракол шаарында биз 3-чү орун ээледик. Балыч шаарында 2-чи орун ээлеп, биздин партиялаш Балыч шаарынын кеңешин жетектеп турат. Жакында эле мына Нарын шаарынын мэры Кыргызстан партиясынын мүчөсү болду. Демек, бул элдин ичинде партиянын рейтинги жөнүндө мындай көрсөткүч да. Анан бизге чейинки СДПК партиясы менен республикада жүрүп партиялары кандай болуп атканын эми өзүбүз көрүп турабыз. Демек, эң стабилдүү, туруктуу партиялардын бири деп айтсак, мен ойлойм, туура болот. Кыргызстандын бүгүнкү күндө парламентинде Кыргызстан партиясынын мүчөсү башкарып турат. Анан жерлерде дагы ушул биздин Кыргызстан партиянын жергиликтүү кеңештерде депутаттар менен да бизде тыгыз байланыш бар. Баягы шайлоого чейин чыгып, шайлоодон кийин эле эч кандай бир иш жүргүзбөй жерлерде байланыштардын баарын үзүп койгон партиялар бар. Бизде андай эмес. Бизде тыгыз жерлерде байланыш бар. Ошол биз классикалык түрдө партия кандай болуш керек, ошонун үстүнө биз иштеп жатабыз да. 2015-жылы ошо Кыргызстан партиясы түзүлүп, шайлоодон жеңип чыкканда айтышты эле. Бул партия башкаруучу партиянын спутниги депчи. Ушундай пикирлер айтылды деди. Азырдагы Кыргызстандын ордо ошондойбу? Мисалы, жандоочу партиябы, бийликчил партияга? Биз ошол КСДП партиясынын клон деп да сөздөр чыккан. Бирок убакыт мезгил көрсөттү андай эмес экенин. Биздин партиянын позициясы мезгил убакыт менен ачыкка чыкты да. Ошол эле Атамбаевдин негизги оппоненттеринин бири болуп чыктык биз. Азыр ооба Сооронбай Шариповичтин саясатын биз колдоп атабыз, аны ачык эле биз жарыя кылдык. Анан эң негизгиси биз центристтик позициядагы партиябыз. Маегиңизге рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Парламентаризм сабактары талкуусуна бүгүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Канатбек Исаев катышты. Саламатта калыңыздар. Өзү жаңгыс иштесе, ипотека ала албайт. Секириш жасай турган бир нерсе кыла алган жок. Тарых такыр башка тарапка бурулду. Парламент бул деген дебат, талкуу.